Assalomu alaykum. Mening kanalıma hoş kelipsiz. Kelingиz биринчиден каналга катталып лайк басабыз, анткени кийинки видеону көрүү үчүн. Бүгүн биз сиз менен мына ушундай кооз, аябай даамдуу бат жасалган тортто жасайбыз. Камыры үчүн колдонулуучу азыктар мына ушулар. Жумуртканы сарысынан агын ажыратып алабыз. Ал эми кремине мына ушулар колдонулат. Жумуртканын агына 1 чымчым туз кошобуз, же болбосо жарым чай кашык туз. Миксердин жардамы менен көбүргөнчө жакшылап аралаштырабыз. Мына ушундай көрүнүшкө келгенче аралаштыруу керек. 250 грамм кумшекерди аз-аздан кошуп аралаштырабыз. Баарын бир кошуп салбаңыз, анткени камырыңыз суюк болуп калышы мүмкүн. Эми ошол эле жумуртканын жарымын сарысын аралаштырабыз. Ага жарым стакан өсүмдүк майын, жарым стакан муздак сууну кошуп аралаштырабыз. Өтө көп аралаштырбаңыз. Кичине көбүрөөк чыкса болду, ошол жетет. Мына ушундай көрүнүшкө келсе болду. Эми жумуртканын агы менен сарысын кошобуз, жакшылап аралаштырабыз. Бир аш кашык көптүргүч, разрыхлитель жана бир аш кашык ванилин кошобуз. 200 грамм унду электен өткөзүп кошобуз. Эми миксерсиз лопатканын жардамы менен бир калыпка келгенче жакшылап аралаштыруу керек. Ошону менен бисквитибиз даяр. Сизге эскертүү, печти кызытып албайбыз, алдын ала кызытпайбыз. Качан гана биз бисквитибизди салгандан кийин анан жандырып койсок болот. Бисквитти бир калыпта тегиз кылып жаябыз. Жүз 70-180 градуста 15-20 мүнөткө бышырабыз. Камырыбыз даяр болгончо биз кремди жасап баштайлы. Ал үчүн бизге 33-35% сливка 500 грамм жана творожный сыр 140 граммдан мен экөөнү колдондум, 280 грамм. Ага сахарная пудраны биз электен өткөрөбүз. Примерно 150-200 граммга жакын. Кремиңиз кою болуп чыгыш үчүн аябай жакшы аралаштыруу керек. Кремиңиз кандай болушу мына ушул аралаштыруу операциясынан билинет. Ошондуктан жакшылап аралаштырыңыз. Биздин камырыбыз да даяр болду. Аны текшерип көрүү үчүн тиш чукулгучтун жардамы менен ар кайсы жерлеринен байкап көрөбүз. Биздики даяр. Атайын печке арналган кагаздан мен өзүнүн өлчөмүндө кыркып алдым. Камырыбызды аңтарып, акырындык менен камырдан ажыратабыз кагазды. Торттун формасын туура кылыш үчүн биз камырды тең ортосунан бөлөбүз. Тортто кайра аңтарып алабыз. Мына бышкан жагындагы мына көрүнүштү мен чыгарып алам дайыма. Анткени торттун көрүнүшүн бузуп коет. Тортубуз козураак чыксын десеңиз, чыгарып алганыңыз жакшы. Торттун чекесиндеги кыйшыйган камырларды кыркып алабыз. Экөөнү бириктирип, экөөнү бирдейинен өлчөп кыркуу керек. Кыркылган камырды ыргытпаңыз, муну дагы азыр көрөбүз. Муну майдалап, торттун чекесине кооздук үчүн иштетебиз.
Биз эми торту куруп баштайбыз. Бул жагы эми өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Тортуңуз бир калыпта туруш үчүн алдынан крем коюп алганыңыз жакшы. Кремибизди 2 бөлүккө бөлүп, биринчи бөлүгүн ушул жерге ачуулайбыз. Бир тегиздикте бир калыпка келтирүүбүз керек. Крем коюу өзүңүздүн табитиңизге жараша. Эгерде сиз кремдин сүймөнчүгү болсоңуз, анда көбүрөөк койсоңуз болот. Менин үйүмдөгүлөр кремди өтө сүйбөгөндүктөн мен үстүнөн гана чекелерин ажыратып шылап койдум. Жана биз майдалаган камырдын бөлүктөрүн менин чекесине жабыштырып чыгабыз. Эми бул жагы сиздин өзүңүздүн табитиңизге жараша. Өзүңүз каалаган коздукта коздоп алсаңыз болот. Эгерде менин жасаганым сизге пайдасы тийген болсо, мен аябай кубанычтамын. Түшүнбөй калган суроолоруңуз болсо, комментарийге жазсаңыз болот. Сизден болгону бир гана нерсе, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыз. Сиз менен кийинки даамда көрүшкөнчө саламатта калыңыз. Тамагыңыз даамдуу болсун.